orolbogon ilimi negizleri üçün biz alarga Kırgız elinin görünüktүү adamlarının ömür jolun izilдөө işlerine koşkan salım üçün rahmatыбызды айтып, çıkarmacılık iyilik kaalayбыз. Kандай iş bolбосун, anın başında kүйүп ушкан adam bolбосо, ал иш алдыга жыл başı belgilүү. Эстелик коюу жөнүндөгү идеяны илип алып, эл менен марафон уюштуруп, жетишерлик каражат таап, бийликтин бардык баскычтарына чыгып, ишти илгерилетүүгө эмгекти көп жумшаган Солту коомунун туңгуч төрагасы Жаңгарач бийдин чөбөрөсү Адамкалы Чыныбаевдин жана ага кеңешчи болуп акыл насаатын кошуп, массалык маалымат каражаттарында тынбай Бишкек жөнүндөгү берүүлөргө катышып, иштин аягын жакындатканга көп эмгек жумшаган Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү коомдук ишмер Ормон Шаршеновичтин аттарында силердин алдыңарда айта кетишим менин милдетим. Бегели баштаган иш батыраак бүтүп кетсе экен деп күйөрман болгон, эстеликке кеткен каражатты аркалаган жалпы элдин намыскөй кыз уландарынын бардыгына чоң таазим. Эл атасы аталып, эл эстери эсте сакталып калган улуу адамдардын арбактарын ыраазы кылсак, биз келечек урпактардын ишинин алдыга кетеринен шек санабайбыз. Казактар менен болгон кагылыштарда жүздөгөн жылдар бою калмактардын баскычылыгына каршы Бишкек баатыры, Жайыл баатыр сыяктуу эрлер Кыргыз элине калкач болуп, Кыргыз жерин сактап келди. Өткөн кесиптин тарыхын изилдеп, келечек муундар үчүн эл тагдырын чечкен адамдардын эстелигин калтыруу үчүн өз эмгектери менен эстелик тургузууга бел байлаган Адил Сейиталиев, Адамкалы Чыныбаев, Ормон Шаршенов, Жамиля Алымбекова сыяктуу азаматтарыбыздын Борбор шаарынын көркүн ача турган бул чоң көркөм чыгарманы тургузууда кошкон салымдарын мамлекеттик деңгээлдеги сыйлыктар менен баалап коюшун урматтуу президент Сазыр Нуркожоевичтен суранабыз. Бишкек шаарынын жетекчилиги бул сунушту колдойт деген ишенич менен бүгүнкү иш-чарага катышып жаткан бардыгыңарга чоң рахмат демекчимин. Рахмат. Илимдер академиясынын Бегималы Жаңгырчынов атындагы тарых, археология жана экология институту мекемесинин директору Абылабек Асанкановго берилет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кадырлуу бишкектиктер, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз социалдык саясий мааниси терең, тарыхый орун ээлеген, өлкөбүздүн жүрөгү болгон каалабызда Кыргыздын тарыхый атоолу Обайбеканы өз жерин коргоп эрдигин көрсөткөн Бишкек баатыр Кенен уулунун эстелигин ачылышы менен куттуктап койууга уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күн кокусунан болуп калган жок. Эстеликтин ачылышына коомчулуктун талбас эмгегинин натыйжасында болду. Ошолордун арасында тарыхчылар да бар. Мындан 3,5 жыл мурун коомдук жана мамлекеттик ишмер, меценат Темир Аргынбаевич Сариев атайын тарых институтуна келип, ушул Бишкекти терең изилдеп берсеңер, анын тарыхый инсан экенин күнөмсүз далилдеп берсеңиздер, мен колумдан келишинче каржылап бергенге аракет кылайын деп сурандым. Мына ушул 3 жылдын ичинде тарых институту өзүнүн тегерегине белгилүү ушул мезгилде изилдеген тарыхчыларды чогултуп, бир топ алгылуу иштерди жүргүздү. Илимий тегерек столдорду уюштурду, конференцияларды уюштурду, конкурстарды уюштурду. Мына ушул конкурстардын негизинде мезгил жана Бишкек жана мезгил деген 30 басма табактан ашык кол жазма даярдалып, Темир Аргынбаевичтин колунда турат ушул. Экинчи бир китеп ошол конкурстарга катышкан Кыргыздын белгилүү тарыхчысы
орто кылымды жакшы изилдеген профессор Дөөлөт Сапаралиев да бир китеп чыгарды. Ушу менен биз тарыхчылар бүгүнкү күндө 2 китеп менен ушул бүгүнкү майрамга келдик. Бирок биз толугу менен терең ар тараптан изилдедик дегенден алыспыз. Бишкек Баатырдын, Бишкек Бабатыйкандын изилдене турган жагы, сиңирген эмгеги, көрсөткөн эрдиги дагы тарыхчылардын милдети деп эсептейм. Ушул жыйынтык жөнүндө бир айта кетейин. Изилдөө 3 багытта болду. Биринчиси, Илимдер Академиясындагы кол жазмалар фондундагы санжыраны баштан аяк көтөрүп чыктык. Экинчи, Кыргызстандагы жана ошондой эле биздин кошуна өлкөлөрдөгү жазуу булактарындагы терең изилдеп чыктык. Үчүнчү, мына Дөөлөт Сапаралиев Алматыга барып, архивде кенен иштеп, бул Бишкектин по хозяйственной книге деп аталат, чарба китептер терең карап ар тарапка, анын укун тукумунун, балдарынын, туугандарынын канча жери болгон, кандай фамилияда болгон, канча гектар жери болгон, ким эмне менен эмгектенген, ошонун баарын далилдеп жазып келди. Мына ушул 3 багытта жүргүзүлгөн иш Бишкек Баатырдын тарыхый инсан экендигин эч кандай шек тутурбаган мисалдар менен далилдеп чыгышты. Эми баатырлыгы жөнүндө. Баатыр деген сөз кыргыздарда кенен түшүнүктүү берет. Колуна найза кармап, кылыч кармап, душмандан коргогон гана киши баатыр эмес. Акылы бар. Өзүнүн артынан элдер читкен. Айкөлдүгү бар. Жаңы турмушту баштаган. Элдер уга билген. Инсанды дагы биз баатыр деп айтабыз. Ошондуктан Бишкекти биз эң биринчи иретте ушул кыргыздардын ичинде 18-ci кылымдын аягында эки дарыянын ортосунда, эки өзөн суунун ортосунда, Аларша менен Аламидин ортосунда дыйканчылыкты биринчи баштаган. Биринчилерден болуп отурукташкан. Биринчилерден болуп коргон салып, үй салып, батыштан чыгышка көздөй, чыгыштан батышты көздөй, батыштан чыгышты көздөй кеткен Улуу Жибек жолунун боюнда коргон салып, соодагерлер токтоп, ошол жерден өргүп кетип турушкан. Анан акырындык менен ал соода борборуна айланган. Тегерегинде элде пайда. Ошо менен Бишкек биздин шаардын түптөөчүсү деп толугу менен айтылабыз. Акыркы айта турган сөз. Ушул борборубузда 2 эстелик турат. Башкалардан атка минбеген, колуна кылыч кармабаган кыргыз скульптурасынын гении Тургунбай Садыковдун Уркуя апабызга арналган жана Бишкек Баатырга арналган. Мына ушул 2 баатырдын эстелиги келечектеги муундарды тарыхый аң сезимди өнүктүрө турган, улуттук аң сезимди бекемдей турган, мекенди сүйө билген жана анын бүтүндүгүнө болгон аракетин жумшаган жаш муундарды тарбиялат деп терең ишенем. Рахмат көңүлүңүзгө. Кийинки сөз Бишкек Баатырдын тайкелеринин атынан Тургуналы Ариповго берилет. Урматтуу бүгүнкү тарыхый окуянын катышуучулары, урматтуу президент, мына биз 30 жыл эгемендүү Кыргызстанда жашап жатабыз. Мына ушул учурда гана биздин эл
Эчен кылымдардан кийин гектар жайыттарга ээ болуп, мал чарба, менчик мал чарба бүтүнүп, байып, тиричилигибизди өткөрүп жатабыз. Мына ушул эгемендүү учурда гана гектар айдоо жерлерине ээ болуп, үрөн сээп, мол түшүм жыйнап, байып, тиричилигибизди өткөрүп атабыз. Мына ушул учурда гана өндүрүш ишкана мекемелерди, соода тармактарын сатып алып, менчиктештирип алып, тиричилигибизди өткөрүп, байып, иштеп, күнүмдүк тиричилигибизди өткөрүп жатабыз. Бирок ошол күнүмдүк тиричилигибизди өткөрүп жаткан жерлерибизде бизге чейинки бабалардын конушунан карыш жылбай, жан берип, алардын канын, алардын пешине терин тебелеп жүргөнүбүздү билбегенибиз өкүнүчтүү болчу. Ошолордун бирине мына Бишкек Баатыр кирет. Бишкек Баатыр 18-кылымда көптөгөн биздин баатыр бабаларыбыздын катарында Бердике Баатыр, Черикчи би, Атеке Баатыр, Чоңмамбет би, Базыл Баатыр, жана башка баатырларыбыздын катарында эле колуна курал кармап, биздин бүгүнкү жаркын келечегибиз үчүн күрөшкөн инсан эле. Мына аты аталган жогорудагы баатырларга том китептер жазылды, кээ бирлерине асман тиреген эстеликтер тургузулду. Бишкек Баатыр жөнүндө мына учурунда Пласкик жазып кетти, тарых илимдеринин доктору. Мына тарых илимдеринин доктору Өскөн Жүсүпбек Осмонов жазды. Асанбек Стамов жазып кеткен Бишкек Баатыр жөнүндө. Мына жакында эле акын Шамен Сыдыков көлөмдүү поэма жазды. Жана башка пантус жазган да бир айтып коет Кокон хандык учурунда. Жана башка бүгүнкү чыгармасы чөйрөдөгү инсандар ал жөнүндө өздөрүнүн басмаларын чыгарып эле келе жатат. Бирок эгемендүү Кыргызстанда 30 жыл жашап жатсак дагы анын борборунда, анын атын алып жүргөн Бишкек шаарында Бишкек бабабыздын эстелигинин тургузулбашы, ал жөнүндө эскерилбеши өкүнүчтүү да, түшүнүксүз да болчу. Бүгүнкү күндө мына тарых тагдык жеш фактор бойдон кала берет экен. Бүгүн тарыхый инсанга эстелик тургузулду. Мен ушундан пайдаланып азыр бүгүн уюштуруу тобуна ыраазычылык билдирүү менен, президентке ыраазычылык билдирүү менен өз алдынча мамлекетибиздин келечеги кең болсун, кызыкчылыгын көздүн карайгындай сактайлы, өз алдынча мамлекеттүүлүгүбүз, эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун деп элем. Рахмат.